Assalamu alaikum ustoz, deng so'lingiz yaxshi, uylanүүгө кантип даярданыш керек, ушуну түшүндүрүп бериңизчи дейт. Биринчи, үйлөнүүгө 3 жол менен даярданыш керек. Мен сизге жеткиликтүү кылып айтайын. Акыл эс деңгээли бар, анан дене бар, анан жүрөк маселеси бар. Эң негизгиси жүрөк болот. Анткени денедеги ошол бир жери бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эң негизги толтоосу жүрөк. Жүрөгүң болсо баардыгы ошого ээрчийт дейт. Жүрөк дегенибиз ушул ыйманга маани бериңиз. Зинага барбаңыз. Кыз келиндерди карап мындай көздөн кетип калбаңыз. Анткени адам ыйманынын нурунун алсыраганы ушу көзүнө ээ боло албай калгандыгынан башталат да. Ал барып мастурбацияга алып барат. Мастурбациянын рахаты болбой отуруп барып адам зинага алып барат. Жаштарда оор маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн ыйманыңызды күчтүү кылып, биринчи төрүнчү күн орозо кармаңыз. 5 маал намаз таштабаңыз. Алланын буйругуна аманат кыянат кылбаган адам, ал аялына да кыянат кылбайт. Аял чоң аманат. Ошон үчүн ыйман жагын өстүрүңүз. Анан туура багытта Ханафи мазхаб, Ахлү-сүннат вал жамаа матур акидасы боюнча көп сабактарды алыңыз бош убакытта. Раматылыкчы устазым акида тахавирдан канча сабакты өттү. Ыйман жагына көңүл буруңуз. Экинчи, акыл эс. Үйлөнүү кечирип коебуз, эркек адам мындайча айтканда жакындыкка жарап калса эле болду деген сөз эмес. Аял бул аманат. Сиз менен бизде эне төрөгөн. Сиз менен бизде эже бар, сиз менен бизде карындаш бар, сиз менен бизге ханышайын болгон кыздарыбыз бар да. Кыздарыбыз бар, бир боор этибиз. Ошон үчүн могу жоопкерчилик менен эртең мен алган кызды орто жолдо үмүтүн актабай ыйлатып калтырбашым керек дей турган могу жерден акыл эс менен ойлонуш керек. Анан үчүнчү дене дегенде кичине машыгып, мен да мына аракет кылып баштап атам. Эртең үйлөнгөндөн кийин аял кишиге мындай бир оор, өзүңүздө оор күчөп аткан учурлар да, ден соолук солгундап аткан учурлар, ошол себептен келечек урпактарыңызга, аялга да зулумдук кылбай тургандай кылып ушул 3 тараптан иншалла жетишиңиз. Кудай таалам жардам берсин. Алдыңкы сабактарда да бул нерсеге көп токтолобуз. Азыр мен сизге кыскача айттым. Анан ата энеге ишениңиз, ата эне иншалла сизге жакшы жардам берет буюрса.